Саламатсыздарбы, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен кышка карата аябай таамдуу жана оңой салат жабууну көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеобузду соңуна чейин көрүңүздөр. Бизге экранда жазылган азыктар керектелет. Описанияга да жазып калтырам. Ушул азыктардын баарын жууп тазалап алганбыз. Алгач помидорду мясо рубкадан өткөрүп алабыз. Андан соң болгар перецин видеодогудай кылып төмөнгүчө тураңыздар. Орто ачуудагы калемпирди да болгарскийди туурагандай кылып турайсыздар. Кезеги менен сабизди кыргычтан өткөрүп алабыз. Капустаны 4 бөлүккө бөлүп, саманча кылып турап алабыз. Эки чоң пиязды да турайбыз. Бардык азыктарды туурап даярдап алган соң, казанга май куябыз. Менде азыктарым өтө көп болуп, казаным кичинекей болуп калганына байланыштуу 2 бөлүккө бөлүп даярдап жатам. Бирөөсүнө 100 мл, бирөөсүнө 80 мл өсүмдүк майынан куйдум. Кезеги менен эң биринчи пияз салабыз, өтө көп куурбайбыз. Кичине өлтүрүп куруп алганыбыздан соң үстүнө кыргычтан өткөрүлгөн сабизди салабыз, аны да көп куурбайбыз. Эми болгар перецин салабыз. Анын артынан орто ачуулуктагы калемпирди салабыз. Үч-төрт мүнөттүн аралыгында орто температурада аралаштырып кууруйбуз. Кезеги менен капустаны салабыз. Аралаштырып алабыз. 5-6 мүнөт кууруп алабыз. Эми эң акырында помидорду куябыз. Бардык азыктарды 2 бөлүккө бөлүп салып жатам. Жакшылап аралаштырып алып, кайнашын күтөбүз. Мына эми кайнаганда 2 аш кашыкта туз жана 2 аш кашыкта кум шекер кошобуз.
кум шекер кошконун себеби салат даамдуураак болот жана атылып кетпейт. Бадраңды видеодогудай кылып тураңыздар. Чеснокту дагы ушинтип турап алабыз. Банкаларды алдыңдан парлап буулатып алдым. Турап алынган бадраң менен чеснокту кошобуз. Үч аш кашыкта 6% уксус коштум. Мына салатыбыз даяр болуп калды. Даяр болгон салатыбызды банкага аз-аздан куюп баштайбыз. Үстүнө ысык сууда 3 мүнөт турган крышканы жаап койдум. Банка жабышты баштайбыз. Банкабыз жакшы жабылган текшерүү үчүн ушинтип айлантып тегерендип көрүңүздөр. Калгандарында дал ушундай кылып жаап алабыз. Мына биздин кышка карата жабылган салаттарыбыз даяр болду. Аябай даамдуу болду жана өтө жеңил даяр болот. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Видеобузду жоготуп албоо үчүн лайк басып коюңуздар. Достор, каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.